Бангладештеги Кокс базар аймагынын Чакан бейтапканасы жаракат алган рохинжа мусулмандарын дарылап жатат. Өткөн жумадан бери качып баратып миналарга жарылып, жарадар болгондор көп санда келип жатат. Алардын арасында 15 жаштагы Азизу Хак да бар. Ал өткөн жумада буттары такыр эле талкаланып келген. Ал көп кан жоготту. Бирок доктурлар ага башка кан бере албайт. Анын бир тууганы да минага кабылып, башка бейтапканада жатат. Мен мага артка баруу өтө опурталдуу. Андан көрө мен Бангладеште кайыр сурап жашаганым жакшы. Мен Кудайдан уул тилеп алдым эле. Канча уулдар жок болду. Уулдарымдын жаракаттары ушунча оор. Андан көрө кыйнабай Аллах алып кеткени оң. Алар аябай кыйналып жатышат. 5 жаштагы Жахура иниси менен ойноп жатат. Аны атасы көтөрүп баратканда ок тийип өтүп, ал октон атасы каза болду. Ал атасын дагы деле чакыра берет. Жахуранын 5 бир тууганы башаламандыкта ар кандай жерде калып, дайынсыз. Апасы балдарын таба албай, айласы кетип турат. Мен аябай оор абалдамын. Балдарым каякта экенин билбейм. Күйөөм каза болду, үйүм жок, барарга жерим жок. Мени эми кайгы гана күтөт. Көчөнүн ылдый жагындагы чоңураак бейтапканада жаракаттар менен түшкөн бейтаптар көп. Алардын теңинен көбү рохинжалык мусулмандар. Мьянма өкмөтү эмне деген күндө да рохинжалар азап тартып жатканы айкын.